Турусбеков Бактыбек Сагындыкович да? Рахмат, Дастанбек Атышбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Мен коллегаларыма рахмат айтат элем, мен да демилгичинин биримин колдойбуз, бирок бир-эки суроом бар да. Бул 3-чү окууда болгону менен. Жалпы Кыргызстан боюнча канча хвостохранилище бар? Атыбалы менен кошо. Siz aytқан boyunca Kırgızstan boyunca 92 объект бар. Анын 60-ы МЧС-ке кирет. МЧС-те 33 хвостохранилище, 27 горный отвал бар. Бизге ошо консервация болуп жабылган гана хвостохранилищелер биздин баланста турат. Атыбалы менен кошо канча санын айтсаңар? Бардыгы 92. 100 экен да. Мына кенедей Кыргызстанда 100 хвостохранилище бар да. Биз баарыбыз жалпы силер, мен баарыбыз жалпы бир чоң хвостохранилищеде жашап аткандай болобуз да. Ошондо канчасы өтө опасный? Советтер Союзунан калган. Бул жерде бизге тиешелүү жерде ошондой радиоактивдүү хвосттор 6 миллиондон ашыгыраак метр куб да. Токсичныйлер 5,7 миллион метр куб. Мына кандай цифраларды айтып атасыңар? Мына справка обоснованияларда 145 тонн хвостохранилище таштандылар бар деген. Туурабы? 145 миллион тонн. Айтсаңар справка обоснованияларды. Бизге караштуу 12 миллион 100дөн 27 миллион метр куб деп айттым мен. Өзүңөр билесиңер, Советтер Союзунда ушул ПГТлар Малису, Айдаркент, Орловка, Кадышайлар өзүнчө почтовый ящик болчу, туурабы? Ошолорго каражат бөлүнчү, пенсияга эрте кетчү, ошонун баары азыр калды да. Анан биз бүгүнкү күндө ушул мыйзамды токтотуп, жалпы эле биосферный территория, Ысык-Көл, курортный зона деп жалпы Кыргызстандын эли бир баарынан ушул тыюу салынган туура болот да. Мен колдойт элем. Анан дагы бир суроом, АРВ жасалды беле? Справка обоснованияда жок экен АРВңер. АРВ жогорку кеңеш тарабынан жасалган бар да, Кожок Чечек. Алмамбет Насырканович, суроо сизге болуп калды го дейм, мыйзам долбоорунун. Эмне боюнча? АРВ деп атат. АРВ демилгечилер айтып койсоңор. Мен бул суроону эмне үчүн көтөрүп атам? Эртең тиги компаниядагы соттошуп чыгат да, бул деген бизнес да. Ошол өкмөт мүчөлөрү, силер ким жоопту? Ошол аны менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабы жана инвестор менен? Анын күнөөсү жок да, биз мына макул четке калабыз. Кандай чаралар күтүп атат? Азыркы маалда бүт компаниялар форс-мажор түрүндө быйыл өкмөттөн токтом чыккан, азыркы уранга иштетүү алган компаниялар лицензияларды токтотулду иштердин баары. Конкреттүү түрдө кызыл омполдо эмне кайсы компания атын айтсаңар? Юразия в Кыргызстане. Ошол Юразия менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атабы? Башка бир эме бересиңерби? Кара балтаны кандай иштетесиңер? Жок, азыр форс-мажор түрүндө токтотулган жумуштардын баары. Форс-мажор вечно болбойт да, эртең эмне деп сүйлөшөбүз? Алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, башка кең пайдалуу бир эмелерди бериш керек да. Мыйзам киргизгенден кийин сүйлөшүүлөр болот. Евразия компаниясына лицензия разведкага эле берген деп айтпайсызбы? Ошону эмне айтпай атасыз? Мен ошону күтүп атпаймынбы? Эми бул Евразиянын өкмөттүн өкүлү эмес, Евразиянын адвокаты деп эле түшүнгүлөчү бул кишини. Өкмөттүн өкүлүнө тиги Алмаз Сахуновичка суроо бергиле. А если Евразия компаниясына суроо бергиңер келсе, ГКИПИнге берсеңер туура болот. Урматтуу Евразиянын өкүлү айтыңыз депчи. Ал эми өкмөттүн позициясын Алмаз Сахуновичтан эле сурайлычы. Мына Евразия компаниясы лицензияны разведкага алган, унчупай отурат, осуна талкан жутуп алгансыз.
Разведка калсанда разведка менен эле бүтөт, туурабы? Анда биздин добыча калган эмес да. Алмабек мырза, ошондо ошону менен биздин милдет бүтөт, разведка эле болсо. Сону жооп берсеңер. Сол эме мыйзам боюнча, жер казынасы мыйзам боюнча компания, разведка алган компания имеет исключительное право на трансформацию лицензии на разработку. Если докажет запастардычы, ошон үчүн мыйзамда ошондой бар да положение. Адвокат деп эметпеген. А бирок азыркы стадияда бул разведкада да. А кийин он преимущественное право имеет на добычу, ал кийин болот. Это юридические последствия наступит кийин, разведка бүткөндөн кийин. А биз на стадия разведка, мамлекет өзүнүн эрки менен, эл өкүлдөрү өзүнүн эрки менен, президент кол койсо, президенттин эрки менен биз тыюу салып атабыз уранды казганга. Биз алардын укугун бузган жокпуз да. Анан алар менен өткөндө сүйлөшпөдүңөр беле? Алар менен ир отуруп түз кеңешип чечебиз. Башка долбоорлорду сунуш кылабыз Евразияга деп. Дастан Асбекович, демилгечилерге суроо берилет да обычно. Биз демилгечилерге кайта суроо берип атабыз отурууга. 10 секунд. Бактыбек Сагындыкович 10 секунд. Рахмат. Алмабек Насыркалыевич, мен өкмөттөн угайын деп атам, атайын могу стенограмма үчүн өкмөт айтсын деп. Алмаз Акуновичтен сурагыла. Акунжанович. Анан так жооп эле берсеңиз ушундай деп, алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атабы? Так жооп берсеңиздер. Азыркы маалда сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн жок. АРВ боюнча Бактыбек Сагындыкович тактоо иретинде мониторингде илинип турат, АРВ өтүптүр. Карап койсоңуз болот.